Мындан 1,5 ай мурун Ош базарын тартипке келтирүү иштери башталган. Бүгүнкү күнгө чейин базардын аймагында бир топ иштер жасалып, эрежесиз соодалар токтотулду. Ошондой эле базарды аралап аккан аларча суусу баткак таштандылардан тазаланды. Аталган канал кышкысын жана суу кирген маалда базар үчүн кооптуу болуп келген. Мындан тышкары Москва Кулиев көчөсүндөгү жайма базар толугу менен Фучик көчөсүнө көчүрүлгөн. Буга чейин башаламан соода болуп, иретсиз көрүнгөн жер эми көрктөндүрүлүп, шаардыктарга кызмат кылат. Алат кайта кетет болду. Эч кандай бияка бир да склад койдурбайсың. Бир да склад, бир дагы стационарный эме койбогула. Келип жайма базарылас болду. Эртең менен 9-та келет, 5:30-да кетет. Болду. Андан сырткары койбогула. Мындан тышкары Ош базарына жакын жайгашкан мурдагы троллейбус башкармалыгынын 3,5 гектарды түзгөн аянты дагы май айынын аягына чейин капиталдык оңдоодон өтүп, электробустардын борборуна айланат. Кызматкерлерди дагы мен өзүмдүн аппарат мэрияны дагы, анан департаменттин дагы кызматкерлерин бияка койгом көзөмөлгө. Күндө эртең менен беришет мага маалыматты. Кечинде беришти, мына саат 2-ге чейин иштеди деп биякта техника. Кытайлыктар менен сүйлөшкөндө тең таймаш сүйлөшүп, өзүңөрдүн талаптарыңарды койгула да. Анан кийин буларды биз суранып алып келген эмеспиз, туурабы? Биз акчасын төлөп атабыз. Тендерден эл катары өчкөн. Бааларын берген, мөөнөтүн койгон. Биз кандай тендерге заявкаларды койгон болсок, ошолор аткарылыш керек. Бишкектеги дагы бир маанилүү аймак болгон Орто Сай базарында да башаламан соодалар токтотулуп, кардарлар жана соодагерлер үчүн шарттар жакшырууда. Базардын ортосундагы өтмө жол кеңейтилип, жаңы асфальт төшөлгөн. Мындан тышкары кызыл сызыктан чыгып кеткен сатуучуларга эскертүүлөр берилип, тартипке келтирилген. Учурда базардын аймагында тыгындарды азайтуу максатында көп кабаттуу унаа токтотуучу жайдын курулушу кызуу жүрүп жатат. Бул өзү 4 кабат. 252 машинеге деп азыр проектте ушинтип жазылган. Өзү негизи баштан 5 кабат болчу. Анан 1 кабатка кичиреттик, что бул үйгө тоскоолдук болбосун деп. Эми бир болжол менен где-то 1 ай, 1,5 айда бүтүп калабыз буюрса. Базарларда рейдтик иштерден тышкары калаа башчы шаарда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүү иштери менен таанышты. Коомдук жайларга кирүү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кыйынчылыкты жаратып келет. Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театры, ошондой эле Касмалы Баялинов атындагы шаардык китепканага орнотулган бул пандустар кыйынчылыкты бир топ жеңилдетти. Бияка киргим келет эле, бирок пандус жок үчүн киргенден жаман неме кылат элем да. Адамдарды сурагандан уялам да, көбүнчөчү өзүмчө жүргөн үчүн. Пандус болуп калып сүйүнүп атам, биякта да окуп, неме кылып, кызыктуу китептерим бар эле деп. Сонун экен, удобный болуптур. Биз каалагандай болуптур. Мне очень понравилось. Во-первых, перила. Во-вторых, есть маленькие дырочки, которые помогают остановиться ходунку. Это очень важно, потому что передохнуть можно и не спеша самой спуститься. Шаар ичинде базарларды иретке келтирүү, көчөлөрдү көрктөндүрүү жана жарыктандыруу иштери активдүү уланууда. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга дагы кам көрүү максатында бардык соода борборлорго жана коомдук мекемелерге заманбап пандустар жасалат. Бакверди Баязбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек. Молодец!